Бековна, да? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биз бүгүнкү күндө ата эне коом жоопкерчиликтен кутулуунун эң оңой жолун таптык. Балабыз оорусу, ак халатчандар күнөөлүү, сабак билбесе же тентектик кылса мугалим желмогуз. Коом болсо ушул учурда таш боорлукту үлгү кылдык. Дароо кимдир бирөөнү таш бараңга алып, башынан ылдый жугунду төгүп, бири-бирине кайраштырып, уруштуруп мокум кандырабыз. Өзүңүздөр билесиздер, август айында Өзбекстанда пациент ак халатчанга бензин чачып өрттөр маарында кайдыгер эмес адамдар куткарып калды. Азыркы учурда Өзбекстандын саламаттык сактоо министри Мажилиске, баш прокуратурасына, укук коргоо органдарына өз врачтарын коргоо үчүн өтө чоң талаптарды коюуда. Биздечи? Бизде ар дайым пациент, клиент, ата эне сөзү гана чындык болуп атат. Өскерт баштарын сактоо үчүн саламаттык сактоо, билим берүү министрлиги врачты, мугалимди жумуштан айдап ийип эле калышат. Адам жок, маселе жок деген принцип менен. Чылпагында алмыш болуп, көзүн чукуп салып, креслосун сактап отурушат. Мына сиз аны Алмазбек Акунжанов сиз да билишиңиз керек. Эмнеге биз өз кызматкерлерибизди коргоп колдобойбуз? Жаш адистер келбей жатат, айлык аз тиги бу деген шылтоо айтасыздар. Биз коом алар жумушка кире электе эле чүнчүтүп салдык, иштегенди билбейт, пара алат деген шылтоолор менен. Өмүрүңдү ажалдан арачылап, А деген тамга таанытып, ааламдын эшигин ачкандарга аяр мамиле жасоону унуттук. Тез арада саламаттык сактоо министрлиги, мугалим, билим берүү министрлиги мугалимдерди, врачтарды коргоо боюнча юридикалык борбор ачып, аларга ар тараптан колдоо көргөзүү киргизиш керек. Жөн гана жумушунан айдалгандар буга чейин кеч себепсиз. Алар жумуш ордуна кайтарылсын, административдик жазалар кодексине штраф жана башка жазалар киргизилсин. Врач жана мугалимдердин укугун коргоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү боюнча эки министрлик иштиктүү иш алып барсын. Мен мыйзамдарды карасам, врачтарга, мугалимдерге болуп көрбөгөндөй милдеттерди жүктөгөнбүз. Ал эми ар намысы, кадыр баркы, адистик аброюна келгенде алакандай гана нерселер жазып коюптурсуз. Ошол үчүн ушул эки министрлик мыйзамдары өздөрү карап чыгып, өздөрүнүн кесиптештери менен тегерек столдорду үйүрсө, коомдук угууларды өткөрүшөбү, ошо өздөрүнө керектүү мыйзамдарды өзгөртүү, оңдоо боюнча бизге мына жогорку кеңешке сунуштарды алып келсин. Бул боюнча эки министрлик иштиктүү иш алып барышын